Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында тоо кен тармагын өнүктүрүү аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Жаратылыш ресурстары министрлигинин Кыргыз геология кызматынын директорунун орун басары Руслан Калилов катышууда. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсыздар. Өткөн жылы ушул кен байлыктарды иштетүү багытында кандай иштер аткарылды? Алды менен угармандарга кеңири маалымат берсеңиз. Дагы бир жолу саламатсыздар. 2024 жыл салыштырмалуу үзүрлүү болду деп эсептейбиз. Анткени бир нече геология жаатында чоң жетишкендиктер болду. Мисалы айта кетсек, баарыбызга белгилүү болгон Комтөр кенинде көп жылдан берки болуп келбеген чалгындоонун жыйынтыгы менен мамлекеттин балансына 147 тонна запас алтынны мамлекеттин балансына коюлду. Бул деген 24 жылы запас коюлгандан соң Комтөр кенинде жер астында каза болуучу өзүнчө участок ачылып, 24 жыл берилип, 25 жылдан баштап жер астынан дагы кошумча алтын казып алуу иштери жүргүзүлөт. Ал эми дагы айта кетсек, бул министрликтин астындагы мамлекеттик ишкана Кыргыз геология. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыз геология ишканасы мамлекет тарабынан буга чейин анчалык дээрлик финансылык жактан каралбай, материалдык техникалык жактан аябай начарлап кеткен. Баягы өзүңүздөр билесиздер, былтыр сиз менен да отуруп маектешкенбиз, ушул темада сүйлөшкөнбүз да, мына Кыргыз геологиясына быйыл акча бөлүнүп атат, буюрса депчи. Эми ошол акча бөлүнүп, каражат Кыргыз геология мамлекет ишканасынын материал техникалык жабдуусун жаңыланууда чоң иштер болду. Айта кетсек, ошол бөлүнгөн каражаттын 71% колдонулуп, баш аягы 67ден ашык техникалар жана ошондой эле жабдыктар алынып, азыркы кезде Кыргыз геология ишканасы олуттуу уже жаңыланды. Анын ичинде айта кетсек, мисалы экскаватордун бир нече түрлөрү, жүк ташуучу унаалар, эң негизгisi керектелүүсү бул баягы эскилиги жеткен сайзбактан жаңыланып, бул жаңы үлгүдөгү бургулоочу агрегаттар жана көптөгөн башка техникалар шамил алынды. Ошо менен бирге бул тоо үстүндө жана жер астында жүргүзүүчү атайын геодезиялык машиналык приборлор буга чейин жок эсе эле, алар дагы жаңыланып, азыркы кезде Кыргыз геология ишканасы өз алдынча чалгындоо жумуштерин жүргүзүүгө техникалык жабдыктан камсыздалды деп ойлойбуз. Айтсаңыз, мына ошол чалгындоо багытында кандай иштер алып барылып жатат? Чалгындоо багытында Кыргыз геология ишканасына былтыр гана бөлүнүп техникалар алынды, бирок азырынча алардын 25-нче түзүлгөн өзүнүн пландары бар. Буюрса анын жемишин быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгында көрөбүз деп ойлойбуз. Ал эми чалгындоо жаатында башка жеке компаниялар иш жүргүзүп атат. Буга чейин 24 жыл айтып кеткен, бул Комтөр ишканасында, сиз айтып кетпедимби? Чалгындоонун жыйынтыгы менен баягы айтылган 147 тонна алтын табылып, дагы Комтөрдүн өмүрүн дагы бир 10 жылга узартты да. Ошондо бул 147 тонна бул жалпы кору ушундай болду да? Жок, бул жер астында гана табылган жаңы кошумча деп айтсак болот да. Жалпы канча кору бар бүгүндө алтындын? Баш аягы бир 200 тоннадан ашык кору бар. Жогоруда дагы белгилеп өттүңүз, ушул өткөн жылы Кыргызстан тарыхында мына биринчи жолу 1 миллиард сом бөлүнгөн да өткөн жылы. Анан 67%-на ушул техникалар сатылып алынган экен. Ал эми
калган каражатына эмнелер сатылып алынат же кайсы тарапка жумшалат? 71% өздөштүрүлдү. Ал эми калган 29% бул чалгындоого багытталат. Бул бойсо баягы геологияда айтылат, минералдарды алдын ала билүүчү, аныктоочу спектрометр жана ошондой эле маршедерлер приборлор бар. Ошолор менен азыр толукталып, калган сумма ошого жумшалат. Ошо менен бирге Кыргыз геология ишканасында бул илимий изилдөө иштери дагы 25-жылга каралган. Бул болсо сейрек кезүүчү элементтерди өнүктүрүү боюнча. Ошолор боюнча дагы ага да акча талап кылынуучу. 25-жылы ушул коюлган пландарга жумшалат. Айтсаңыз, мына ушул сейрек кездешүүчү элементтерге эмнелер кирет көбүнчө? Бул сейрек кезүүчү элементтерде бул 17 элемент деп эсептелинет. Бул 15 химиялык элементтер баягы өзүнчө бөлүнөт. Деге 15 элемент өзүнчө, и плюс ага кирбеген И3, иридий деген элементтер жалпы алганда 15 элемент. Булар сейрек кездешүү деген себеби жалпы дүйнө жүзүндө чындыгында башка элементтерге караганда абдан сейрек кездешет. Мына өткөн жылы ушул кызыл омпол генин дагы ишке киргизүү аракети башталганы жарыяланган. Бүгүнкү күндө кандай иштер алып барылып жатат? Кызыл омпол генинде баарыбызга маалым болгондой, бул негизги пайдалуу гени бул титан-магнетит, жанагы кошумча сопутствие деп коет, башка элементтер менен чогуу жүрөт. Бирок ошону менен бирге азыркы кезде бул баягы бир титан-магниттен башка да элементтер болгонуна байланыштуу бул производстводо ар бир пайдалуу генди бөлүп алуу бул маанилүү да. Ошон үчүн ар бир элементти бөлүү максатында атайын технологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүш керек. Бул лабораториялык шарттарда. Ал эми ошол лабораториялык шарттарда жүргүзүлүп толук кандуу экономикасы туура келсе, андан кийин ошого байланыштуу технологиясын туура технология тандап ишке берүүгө болот. Азыркы кезде кызыл омпол кезинде долбоорлоо стадиясы, технологиясы аныкталып толук бүтсө, анан бул технология тандалууда дагы кызыл омпол гени чоң болгондуна байланыштуу 3-4 бир нече участкаларга бөлүп, ар бир участкасын кандай шартта, кандай түрдө алуу максатын изилдеп, анан ишке киришет. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен азыркы кезде даярдоо иштери бүтүп калды. Буюрса 25-жылы жакшы жыйынтык берсе, кызыл гени казуу иштери башталат. Жакшы экен. Негизи ушул кызыл омпол гени бул 5 тилкеден турары айтылып келет да, анан алардын баарында чалгындоо иштери жүргүзүлгөнбү? Бул кызыл омпол гени 5 участкага бөлүнгөн. Ал эми толук изилденгени 4 участкасындагы P1 сызба деп коет, бул геологияда категория разведанности. Ал эми толук изилденип, мамлекеттик баланска коюлганы бул Таш-Булак участкасы. Азыркы кезде мамлекеттик Кыргыз алтын ишканасы тарабынан ошол Таш-Булак участкасында казуу иштерин баштоого даярдыктал көрүлүп жатат. Бул жерде ушул кен байлыктын канча кору бар? Бул жерде баш аягы менен титаномагнетит орто эсеп менен азыр жаңылышпасам бир 1 миллион тоннадан ашык кору бар. Ошолорду эффективдүү жоготуусуз казып алуу боюнча азыр технология айтып кеткендей биринчи орунда технологияны иштеп чыгуу керек. Айтсаңыз, мына ушул титаномагнетиттин өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү эми азыр бул мындай айтканда экономикага эле таянат, замандын талабы, спрос дегендечи. Эгер кайсы элемент талап болсо, ошого бул мындай айтканда генди казып
дагы бул экономик жактан эффективдүү болуш керек да. Албетте титан азыркы кезде дүйнөлүк мааниде керектелүүчү элементтер болгондуктан бүгүнкү күндө Кыргыз алтын ишканасы ушул иш менен алектенүүдө. Мына ушул кен байлыкты казып алууда экологияны сактоо үчүн кандай чаралар колдонулат? Албетте бул долбоорлоо стадиясы деп атпайсызбы? Бул деген бүт долбоорду бүт жактан каралат. Мисалы, долбоор өтүш үчүн бул 3 экспертиза алынат. Бул болсо биринчи коопсуздук жагынан, кооп жакта иштегенде адам өмүрүнө коопсуздукту минималдаштыруу же болтурбоо максатында атайын иш-чаралар каралат ошол долбоордо. Ал оң корутунду алыш керек. Экинчи бул болсо жер казынасын иштетүүдөгү жоготууларды азайтуу. Бул болсо казуудагы жер астында пайдалуу кендерди эффективдүү минималдаштыруу түрүндө толук казып алуу. Бул экинчи экспертиза, орусча часть охранения деп коет. Ал эми үчүнчү болсо бул экология. Бул экология экспертизасы эки экспертизага караганда өзүнүн долбоорду кароо убагы, изилдөө убагы да көп убакыт талап кылат. Анткени бир гана ошол экологик экспертизанын ичинде көп нерселер камтылган. Анын ичинде илимий изилдөө жумуштарын талап кылат. Ошондой эле айлана чөйрөгө тийгизген таасири боюнча өзүнчө изилдөө жүргүзүлөт. Ошонун баары толук жүргүзүлүп, айлана чөйрөгө тийгизген таасири минималдуу деп эсептелгенден кийин гана экспертиза берилип, бул ишкана толук иштөөгө мүмкүнчүлүк болот. Ошондон кийин гана эгер баягы сиз айтпайсызбы, кооптуу болуп, абага тийгизген таасири, сууга тийгизген таасири ал долбоор менен каралбаса, ал долбоор өтпөйт. Айтсаңыз, мына ушул кен байлыктын ишке кириши менен кандай көйгөйлөр чечилет, анан канча жумушчу орун түзүлүшү мүмкүн? Эми бул жерде азыркы кезде биринчи орунда бул бир участоктон гана башталып атат да. Ал эми андан башка 4 участогу бар. Бул жерден азыркы кезде мисалы минималдуу түрдө 100 кишиден башталса, бара-бара бүт участоктор эгер баягы тастыкталып, запастар ишке берилсе, бул балким 5000ден ашык кошумча жумуш түзүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул кен байлыкты ким иштетет, анан адистер жетиштүүбү? Бүгүнкү күндө лицензиясы Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна берилген. Лицензиянын ээси азыркы кезде технологиясын өзүнчө бир адистерди, геологторду, технологторду кошумча ишке алып келип киргизишкен. Бирок азыр эми технология бүткөндөн кийин баары бир деле бизге иштетүүдө чет өлкөнүн технологиясы талап кылынат. Баары бир түрдө эми баягы Кыргызстан биз баягы буга чейин мындай чоң олуттуу кен иштетпегендиктен сөзсүз түрдө бул жаатта иштеген тажрыйбасы бар ишканалар менен иш алып барабыз деп ойлойбуз. Мына ошону менен катар эле өткөн жылы ушул Солтон Сары кени дагы башталганы белгилүү. Ушул Солтон Сары кени тууралуу да кеңири маалымат берип өтсөңүз, бүгүнкү күндө кандай иштер алып барылып жатат ал жерде? Солтон Сары кени боюнча айтсак, Солтон Сары кени бул 2 участкага бөлүнөт. Бул Алтын Тор жана Бучук. Алтын Тордо бул Кыргыз алтындын лицензиясы бар. Ал эми Бучук, сиз айтып аткан бул болсо ошол биргелешкен Кытай-Кыргыз ишканасы, Жонжи майнинг ишканасы чалгындоо жана казуу иштерин баштаган. Ошону менен бирге ошол объекттин ичинде алтын ылгоочу фабрика менен курууну баштаган. Ал фабрика 24-жылдын аягында пилоттук түрдө ишке берилген. Ал эми толук кандуу иштеши 25-жылы ишке кирет. Бул дагы бул Солтон Сары кенидеги Кыргызстандагы бир олуттуу кендердин бири. Ал жерде айта кетсек, азыркы кезде толук ишке кирбеген деле бир 200-300 орун түзүлгөн. Ал жерде дагы биз айткандай дагы толук кирсе,
андан да 2-3 эсе орун иштери түзүлөт. Алардан азыр айтсак орто эсеп менен бир 10 тоннадан ашык 20 тоннага чейин алтындын кору бар. Андан башка дагы чалгындоо участкалары бар. Бул жылдын жыйынтыгы менен булар дагы баягы запастын жылдан жылга көбөйтүп келишет. Ойлойбуз бул дагы Кыргызстан дагы бир алдыңкы ишканалардын бири болот деп. Долбоорго ылайык ушул Солтон Сары кенин канча жыл иштетүү каралууда? Долбоор менен азыркы кезде сиз айткандай запасына жараша жанагы алтын кооч фабрикасынын кубаттуулугуна жараша календардык график түзүлөт. Орточо эсеп менен календар график 10 жылга чейин түзүлгөн. Ал эми чалгындоонун жыйынтыгы менен алтындын кору дагы көбөйтүлсө дагы 15 жылга барышы мүмкүн. Айтсаңыз, ушул бүгүнкү күнгө чейин кен байлыктарды иштетүүгө канча лицензия берилген? Азыркы кезде жалпысынан алсак 24-жылдын жыйынтыгы менен бул казууга 1719 лицензия берилген. Андан башка чалгындоого жана изилдөөгө 378 лицензия. Бул болсо 24-жылдын жылдын аягы маалыматы боюнча. Ушул берилген лицензиялардын баардыгына ылайык иштеп атабы, же анын иштебей тургандары да барбы арасында? Бизде атайын 22 жылдары жер казасынга атайын мыйзамга өзгөртүү киргизгенбиз. Атайын лицензияны кармап турбаш үчүн. Мисалы, лицензия алат, лицензия алгандан кийин сөзсүз түрдө ишке кирүү үчүн долбоор түзүү стадиясы деп коет. Кээ бирлер 5 жылдап же 6 жылдап долбоор түзбөй лицензияны кармап турган учурлар аябай көп болгон. Ошол нерсени баягы лицензианттарды ишке берүүсүн стимулдаштыруу боюнча атайын мыйзамга өзгөртүү кирген. Ал жерде 2 жыл каралган. Стадия проектирования 2 жыл депчи. 2 жылдын ичинде ошол ишкана долбоор түзүп жана 3 корутунду албаса, анда лицензия жокко чыгат. Ошонун негизинде баягы бир топ компания өзүнө ишенбеген, иштей албайм деген компаниялар бир тобу жокко чыгып, ал эми чындыгында эле инвестор бар, иштейм деген программалар бар, долбоорлор бар, ишканалар акырындан ишке кирип атат. Ушул берилген лицензиялардын көбүн кимдер алган? Бул мамлекеттик мекемелер, ишканаларга берилдиби же жеке менчик компаниялар да барбы арасында алгандар? Барыңыздарга белгилүү болгондой, бизде азыркы кезде мораторий бар. Алтын, күмүш, жезге. Ошол 3 элементке бул бир гана мамлекеттик ишкана гана лицензия алынат. Ал эми калгандарга лицензия берилбейт. Буга чейин берилип кеткендер гана ишин улантат. Ал эми бул мораторий киргенден баштап бир гана ошо мамлекеттик ишканаларга берилген. Жалпысынан аттай кетсек, бизде ушул мораторий киргенден баштап 80ден ашык лицензия мамлекеттик ишканаларга берилген. Ал жерде инвестор кирсе дагы сөзсүз түрдө 20-30% мамлекеттин мүчө каралган. Сиз айтып кеткендей, ошондо калгандары жеке жактарда. Буга чейин ушул лицензия берүүдө жанагындай коррупциялык схемалар орун алып келгендиги белгилүү да. Анан мына ушундай схемаларды жоюу үчүн, алдын алуу үчүн кандай аракеттерди көрдүңүздөр? Ооба, сиз туура айтасыз. Буга чейин жанагы право подачи первых заявка деп койчу, ошол иштеп келген. Ошол нерсени жок кылуу максатында лицензияны берүү бул аукциондоштурулган. Ал эми ошол убакта эле бул баягы көбүнчө кызыктыруучу бул алтындын алуу лицензиясы көп кишини кызыктырган. Ошол жаатта дагы баягы коррупция болбоо үчүн алтын берүү лицензияларын толук мораторий жарыялап койгон. Азыр инвестор алган убакта деле мамлекетке лицензия оформить этилип, инвестор келсе ошо мамлекет менен гана чогуу иштейт. Бул деген буга чейин баягы акыркы жылдарда мамлекеттин үлүшү аз болсо, азыркы күздө баягы 80 өтпөс, уже 80 лицензияга көбөйдү да. Үлүшү бар лицензиялар.
Жакшы, айтсаңыз, быйыл ушул жыл башынан бери жаңы бир кен байлыктарды иштетүү колго алындыбы? Жаңы кен байлыктар ишке кирдиби? Бул жанагы сиз айткандай, буга чейин айткандай сейрек кезүүчү элементтер бул биз үчүн азыр приоритеттүү маселе болуп турат. Жылдын башынан баштап азыр баардык белгилегендей бул Кучсай гени, бул болсо официалдуу түрдө Кучсай генинде сейрек кезүүчү элементтердин бир гана мамлекет баланс коюлган Кучсай гени. Ошол жерге илимий изилдөө жумуштары 24-жылы жүрүп, бул Кучсай гени мамлекеттик ишкана Кыргыз геология ишканасына лицензия, уруксат берилди. Ошол менен бирге бул жерге деген дагы бул генди киргизүү максатында бир топ чет өлкөлүк ишканалар менен, чоң ири ишканалар менен жолугушуулар болгон. Бул жаатта бул Кытай мамлекетинде тажрыйбасы абзел болгондуктан ошол жерге бир нече жолу барып келүүлөр болуп, 25-жылы, 26-жылы акырындан ушул Кучсай генин ишке киргизип, казып, казгандан дагы ар бир ошол элементти бөлүгү боюнча технологиялар аныкталып, иштер уже ишке алдыга жылып атат 25-жылдан баштап. Жакшы экен. Негизи жылдын аягына чейин дагы бир ири кендерди ишке киргизүү планы барбы? Бул кезде деген бизде деген бир нече бул ири ишканалар бар. Бул буга чейин айткандай Бучук кенинде эле баягы 24-жылы пилоттук түрдө гана ишке кирсе, 25-жылы өзүнүн жанагы өндүрүштүк көлөмгө чыгат деп ойлойбуз. Ал боюнча дагы өзүнчө бир андан күтүп атабыз ачылышын. Экинчи муну айта кетсек, бул Мироновка гени, Кучсай генин дагы ишке киришин күтүп атабыз. Сиз айткандай баягы Кызыломпол генин Ташбулак участкасынын ишке берилишин күтүп атабыз. Ташбулак генинин өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? 5 участкадагы эң чалгындалган деп эсептелинген. Мамлекеттик баланста официалдуу бар. Ал эми 4 участка бул прогноздук запастар мамлекеттик баланста жок, бирок чалгындоо керектелүүчү участкалар. Сиздерде маалымат болсо керек, ушул бүгүнкү күнгө чейин жыл башынан бери Кыргызстанда канча алтын казылып алынды деп айтсак болот? Жалпы эсебинен алсак, Кыргызстан боюнча орточо эсеп менен эме деп коет, кандай айтсам, жер казынасынан добыча из недр деген түшүнүк бар. Анан производство золота да. Это бул дары түрүндө жана концентраттагы алтын түрүндө. Жалпы эсебинен 26 тоннадан ашык алтын 24-жыл жыйынты менен казылып алынган. Ошонун ичинен 12,5 тонна бул кунтурдуку. Жыл башынан бериники эсептелине элек да? Жыл башынан 25-жылды айтасызбы? 25-жылы. 25-жылды эми алсак, эгер бир 5 тоннага жакын азыркы кезде оперативдүү маалыматтарга таянсак 5-6 тонна казылып алынды. Бул жалпы Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча. Жылдын аягына чейин ушу канча тонна казылып алуу пландалууда? Биз өзүбүздүн план боюнча, аналитика боюнча орточо эсеп менен 5% өсүүнү күтөбүз. Же башкача айтканда 28 тонна алтынды жылдын аягына. Жакшы, урматтуу радио каармандар, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угуп алып, андан соң уктуруубузду улантабыз. Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30да 1-радиодон угуңуз. 1-радио ыкчам жана так маалымат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырабыз.
5-9 апрелде Ташкентте Борбор Азиянын тарыхында биринчи жолу парламенттер аралык биримдиктин 150 жылдык мааракелик ассамблеясы өткөрүлөт. Ага 181 өлкөдөн, анын ичинде Кыргызстан, 15 байкоочу мамлекет, 25тен ашык эл аралык жана парламенттер аралык уюмдардан 2000дей делегаттын катышуусу күтүлүүдө. Жыйында жакырчылыкты кыскартуу, татыктуу эмгек шарттарын түзүү, калктын аярлуу катмарынын чечимдерди кабыл алууга катышуусун жогорулатуу маселелери талкууланат. Депутаттар Палестинада эки мамлекеттүү чечимди алга жылдыруу жана жаңжалдын туруктуу өнүгүүгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча резолюцияларды кабыл алат. Парламенттер аралык уюм 1889 негизделген улуттук парламенттердин бүткүл дүйнөлүк уюму болуп саналат. Бүгүнкү күндө парламенттер аралык биримдик 181 улуттук парламентти жана 15 аймактык парламенттик органды бириктирет. Эске сала кетсек, мааракелик ассамблеяны Ташкентте өткөрүү боюнча келишимге мындан 1 жыл мурда Женевада Сенаттын төрайымы Танзила Нарбаева менен парламенттер аралык уюмунун башкы катчысы Мартин Чунгон кол койгон. Кыргызстанда 15 апрелден 15 сентябрга чейин жазгы жайыттарга мал жаюуга чектөө киргизилди. Бул тууралуу Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өлкөдө 139 000 гектар жайыт деградацияга учураган. Чектөөлөр жайытты жакшыртуу максатында киргизилди. Министрлик малчыларга алыскы жайыттарды пайдаланууну, жергиликтүү бийликке жайыт башкаруу планын бекиткенде бул буйрукту эске алууну сунуштайт. Январь айынан бери Ашхабадда азык-түлүктүн баасы кымбаттап жатканын Түркмөнстан хроникасы жазды. Мисалы, жыл башында 2,70 манаттан турган 330 граммдык каймак азыр 3,10 манаттан сатылууда. 200 граммдык сары майдын баасы 26дан 29 манатка көтөрүлдү. Пельмендин килограммы 33 манаттан 35ке чейин жогорулады. Балмуздак 22 манаттан 25 манатка кымбаттады. Эттин баасы январь айында орточо эсеп менен 65 манат болсо, эми 70-75 манаттан сатылууда. Кыргызстанда жайкысын талааларды сугаруу үчүн жасалма мөңгүлөр тоңдурулууда. Мөңгүлөр Баткен облусунун Газ, Сагмент, Булак башы, Кайыңды жана Сумбула айылдарында жасалган. Кыргызстанда алгачкы жасалма мөңгү Нарын облусунун Жергетал айылында тоңдурулган. Анын бийиктиги 25 метрге жетип, 10 000 куб метр суу топтолгон. Кийин анын көлөмүн 20 000 куб метрге жеткирүү пландалган. Ал эми 2021 жылы алардын саны 11ге жеткен. Жасалма мөңгү жасоо Жалал Абад облусунда дагы практикаланган. Тактап айтканда, Аксы районунун Кара Төбө айылында пилоттук негизде жасалган. Андан 1 жыл өтүп, 2023 жылы ушул эле райондун Өлөң Булак жана Төгөрөк Сай айылдарында да жасалма мөңгү тоңдурулган. 2023 жылы Чүй облусунун Ысык Ата районунун Сынташ айыл өкмөтү дагы бул ишти колго алган. Жасалма мөңгүлөр сууну кышында муз катары сактап, жайкысын айыл чарбасына колдонулат. Мөңгүлөрдүн эриши дүйнөлүк олуттуу көйгөйгө айланууда. Акыркы 20 жылда Батыш Тянь-Шандагы Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанды камтыган мөңгүлөр 27%га кыскарды. Казакстандын Актау шаарында 5000ге жакын адам Ноорузду майрамдоо учурунда улуттук кийимдеги эң көп адам номинациясы боюнча Гиннестин рекордун жаңылады. Best Fest Наурыз иш-чарасы 5,5 миңден ашуун катышуучуну бириктирди. Алардын арасында ар кандай кесиптин, этникалык топтордун өкүлдөрү, улуу муун, ошондой эле алыскы айылдардын жана өлкөнүн башка аймактарынын тургундары дагы болду. Рекорд коюу аземи Каспий деңизинин жээгинде өттү. Катышуучуларды эсептөө бир нече саатка созулуп, процессти Улуу Британиядан келген Гиннестин рекордтор китебинин расмий өкүлдөрү көзөмөлдөдү. Жыйынтыгында Казакстандын жаңы дүйнөлүк рекорд койгону тастыкталып, расмий түрдө жарыяланды. Урматтуу радио каармандар, сиздер Борбор Азия жаңылыктары менен кабардар болдуңуздар. Саламатта калыңыздар. Маанилүү маек. Коомдун көйгөйү менен ийгилиген ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радиодон угуңуздар. Урматтуу радио каармандар, сиздер Маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузга Жаратылыш ресурстары министрлигинин Кыргыз геология кызматынын директорунун орун басары Руслан Калилов катышууда. Эгерде суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 номерлерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Руслан Калытович, ушул пайдалуу кендерди издөө, анан чалгындоо иштерине кененирээк токтолуп өтсөңүз. Кыргызстанга негизилеп биздин мамлекетибизге бул маанилүү бул баягы баалуу, түстүү, кара металлдар, ошондой эле рудалык эмес пайдалуу кендер болуп эсептелинет. Ошол себептүү
минералдык чийки заттардын ресурстарын көбөйтүү максатында жасалган геологик изилдөө жана чалгындоо иштери жыйынтыгы боюнча 24-жылы жалпы эсебинен $182 корунту өткөн. Корунту өтүп аларга экспертиза берилди жана пайдалуу кендердин запастары боюнча мамлекеттик комиссиянын кароосунда 174 материал келип түшсө, 20 отурум болуп, анын 177 материал каралып, жалпысынан жыйынтыгы менен 118 протокол даярдалган. Жылдын жыйынтыгы боюнча пайдалуу кендердин запастары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик балансында эсепке алынган. Аларды мисалы айта кетсем, бул алтын, жалпы эсебинен 24 жыйынтыгы менен 182,5 тонна алтын запасы коюлса, алтындын кору, анын ичинен бул кум төргөй тиешелүүсү 147 тонна алтын эсепке алынган. Ошондой эле бул түпкү алтындан башка дагы чачыранды алтын 243 килограмм запаска коюлган. Андан башка күмүш 202 тонна коюлган. Көмүрдүн запасы кошумча дагы чалгындоонун жыйынтыгы менен 41 миллион тонна аныкталган. Акиташ, үлүл, известняк деп коет порода. Баш аягы менен 838 миң куб коюлган. Ошондой эле кум шагыл аралашмасы 5400 миң куб запаска алынган. Андан башка мунай 652 миң тонна дагы кошумча мамлекеттик баланска коюлду. Бүгүнкү күндө 24 жылдагы жалпы өсүп алганда, баягы жалпы эсебин алганда бүгүнкү күндө мамлекеттин балансында 1016 тонна алтындын запасы бар. Жалпы баягы жылдан кошулуп азайып келгендечи. Жалпы эсебинен чачыранды алтынды койсо 7,5 тонна, күмүштүн жалпы запасы болсо бүгүнкү күндө 1276 тонна, көмүрдүк болсо 1816 миллион тонна, акиташ, үлүл, тек известняковый породалар бул болсо 72,600 миң куб, кумшагыл аралашмасы 615,300 миң метр куб. Ал эми мунайдын запасы 18,170 миң тоннаны түзөт. Бизде эң көп ушул көмүрдүн кору көп турбайбы аябай Кыргызстанда? Анан бул көмүр кендерин иштетүү боюнча дагы өзүнчө бир долбоорлор барбы? Көмүрлөрдү бизде баарыңыздар билесиздер, бул көмүрдү биздин баягы Кара Кечеде иш алып барган мамлекеттик ишкана бул Кыргыз көмүр. Негизинен мамлекеттик маанидеги көмүр кендерин ушул Кыргыз көмүр ишканасына лицензияларын бердик. Бул болсо ошол стратегия болгон бул Кара Кече, Нимкош жанагы ошондой эле түштүктөгү бир нече ири кендерди алышты. Азыркы кезде булар биргеликте инвесторлор менен биргеликте иш алып барууда. Жанагы ошолордун иш алып баруу менен мурун баягы бул айткандай эле мамлекеттин үлүшү жок болуп иштеп келсе, азыркы кезде ири көмүр ишканаларда мамлекеттин үлүшү каралып, мамлекеттин пайдасына иштеп атат. Жогоруда ушул мунайдын дагы кору бар экенин айтып өттүңүз. Бул мунайды кайра иштетүү боюнча дагы бизде кандай иштер алып барылууда? Бизде негизинен ири ишкана болуп бул дээрлик 90% ашык өндүрүүдө менен жүргөн бул биздин мамлекеттик ишкана Кыргызнефтегаз ишканасы. Биздин жалпы жылына алсак 300 миң тоннадай мунай өндүрүлсө, дээрлик 90% ошол Кыргыз нефтегазга тиешелүү. Булардын негизинен бул түштүк региондо жайгашкан, корулору бул Кошкор Атада жана Баткенде.
Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул Кум-Төр, Солтон Сары кендеринен сырткары дагы кандай алтын кендер иштеп атат? Бизде алтын боюнча бир ири 15 ишканабыз бар. Ири мындай орто эсеп менен бир 200 килограммдан ашык казып алуу ишканалар 15өө. Бул болсо бул ири ишканабыз, бул Кум-Төр ишканабыз, бул Талдыбулак левобережный алтын кен ишканасы, Кыргыз алтын менен чогуу биргелешкен Казминералс Бозумчак, Вертекс, ошондой эле баягы Кыргыз алтын иштетүүчү Алтын Тор, биз айтып кеткендей Кыргыз Кытай ишканасы, Жонжи Майник ишканасы, жалпы эсебинен бир 15 ири ишкана бар. Орто эсеп менен булар алганда жылына 25-26 тонна алтын беришет. Буга чейин ушул жерүү алтын кени дагы ишке кирген. Анан бул бүгүнкү күндө кандай иштеп жатат жерүү кени? Жерүү кени жылдан жылга алтынды казып алуу динамикасы өсүү менен келатат. Эгер башында жерүүдө орто эсеп менен 2 тоннадан алтын казып алса, бүгүнкү күндө жерүүдө орто эсеп менен 4 тонна алтынга казуу чыкты. Бул болсо ошол менен алтын кен ишканасы менен биргеликте келатат. Ал эми булардын 30-жылга динамикасы боюнча дагы орто эсеп менен 5-6% өсүү пландаштырылган. Биздеги баягы эң ири ишкана болуп, андан кийинки эле мына дагы 24-жылы жетишкендерден бири болуп, бул Кыргыз алтын менен биргелешкен ишкана Эти Бакыр ишканасы. Буга тиги 24-жылы официалдуу түрдө фабрикасы ишке берилди. Буга чейин баягы пилоттук түрдө иштеп келсе, 24-жылы өндүрүштүк көлөмгө чыгып, официалдуу түрдө ачылышы болуп, азыркы кезде стабилдүү Эти Бакыр ишканасы иштеп атат. Ошол менен бирге 24-жылдан баштап ал ишканада алтын берүү былтыркы жылдарга, мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ көлөмү көбөйдү десек болот. Көбөйдү да. Эми алдыда дагы кайсы кен байлыктарды иштетүү аракети көрүлүүдө, анан деги эле алар качан ишке кириши мүмкүн? Мамлекеттик стратегиядагы биз баягы эң эки ири бул долбоорубуз, бул чейрек кездешүүчү Кучсай 2 кени, Калисай кени, анан Кызыл-Омпол. Ушул 3 кенге эң негизгиси максатты коюп атабыз. Эми бул баягы өндүрүштү ишке киргизүү, казуу бул бат эле болуп кетпейт, анткени бул өтө көп убакытты, көп изилдөөнү талап кылуучу жумуштар болуп саналат. Анан биз эртең эле мына Кызыл-Омполдон титамеңит ала коебуз, же болбосо Кучсай 2ден серик өсү эртең эле ала коебуз дегенден алыспыз, анткени бул акырындан көп убакыт талап кылуучу, технологияны талап кылуучу иштер болот. Эгер баягы толук ишкананы, цепочканы тургузууга бир 3 жылда жетсек дагы, бул чоң жетишкендик да. Мына ушул кен байлыктарды иштетүүдөн, кендерди казып алуудан өткөн жылы бюджетке канча каражат түшкөн? Жалпы эсебинен 23-жылы эгер 35,7 миллиард сом келип түшсө, бул тоо кен тармагындагы салыктык жана салыктык эмес кирешелерден, ал эми 24-жылы 41 миллиардтан ашык каражат келип түшкөн. Башкача айтканда 15 миллиардка 23-жылга салыштырмалуу көбүрөөк келип түшкөн. Бул дагы бул жетишкендик деп ойлойбуз. Буга деген баягы түрткү болгон баягы эме деп ойлойбуз, баягы Эти Бакыр ишканасы жана башка ишканалардын алтындын казып алуусунун көбөйүшүнүн жана майда кендердин ишке кириши деп ойлойбуз. Быйылкы жылга план кандай болууда? Быйылкы жылга биздики дагы болсо, мисалы айтып атпайбызбы, 1 миллиард сом бөлүндү, бирок бул деле геология тармагында бул деле аз болуп саналат. Биз дагы азыр мамлекет тарабынан ушул Кыргыз геология ишканасын чалгындоого дагы кошумча каражатын
бөлүүгө баягы көмөк көрсөтүү да пландаштырып атабыз. Бургулооч станоктору жана башка техникалар дагы жаңыланууга дагы керек деп ойлойбуз. Анткени алган шаймандар бар, бирок толук эмес деп ойлойбуз да. Дагы болсо каражат талап кылынат. Ошол менен дагы бир нече айтып кеткендей баягы полиметаллдар, серкезүүчү элементтердин ишке кириши боюнча дагы пландарыбыз бар. Ошол менен бирге биздеги баягы 30-жылга түшкө чейин анализ боюнча орто эсеп менен алтындын казуусун 5%-га жылдан жылга өстүрүү деп ойлойбуз. Ошол менен биздин кылган иштер ошол компаниялар менен квартал сайын жолугуу, уруксат кагаздардын бюрократиясын тезденден бүтүрүп берүү жана бүт жактан жардам берүү. Ал эми ошол жумуштар жүрүп, ойлойбуз эми 30-жылга чейин биздин пландар ишке ашат деп. Негизи эле ушул геология тармагына жылына канча каражат каралат бюджеттен? Геология тармагына Кыргыз геология ишканасына буга чейин жылда жалпы орто эсеп менен 30 миллион бөлүнүп турчу да. Бул баягы 30 миллион сом фондовый материалдарды цифрлаштыруу, буларды сканерлөө жана башка дагы чалгындоо иштерине жүргүзүүгө 30 миллион сом бөлүнөт пландык түрдөчү. Эми кээде аз, эми ошонун тегерегинде да. Сиз айткан суроого жооп бердим ошону. Жакшы, негизи эле ушул буга чейин кен байлыктарды иштетүүдө ошол инвестор менен жергиликтүү тургундардын ортосунда мындай келишпестиктер орун алып келген да, анан бул маселе кантип жөнгө салынып жатат бүгүнкү күндө? Ооба, сиз туура айтасыз. Бул дагы бир олуттуу бир маселелердин бири. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле биздин кендер Бишкекте жайгашкан эмес. Баары тең тоолуу аймактарда, баягы кээ бирлери баягы айылдарга жакын болуп калат. Ошон үчүн баягы келип эле жардоо иштерин жүргүзүп атса, казып атса, жергиликтүү элдерде да түшүнбөстөр болуп, ошонун эсебинен баягы каршылыктар чыгат. Ал эми ошол жумуштарды болтурбоо үчүн баягы буга чейин айтылгандай бул экологиялык экспертизаны алуу жаатында булар ишканалар айылга чөйрөгө тийгизген таасири боюнча чоң олуттуу жумуштарды жүрүш керек. Ал эми ошол менен бирге элге түшүндүрүү жумуштарын жүрүш керек. Ал эми биздин кызмат аркылуу биз дагы жеринде барып түшүндүрүп, бул ишканага кирсе ушунча салык түшөт, ушунча жумуш орундар түзүлөт деп биз дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп келебиз. Ал эми мисалы бир 10 долбоор болсо, орто эсеп менен бир 70% ишке ашып, жергиликтүү элдер макулдугун берип атышат. Эми чындыгында эле бүт жерде идеалдуу болбойт экен. Бир 10-20% моменттер болот. Эл каршы болуп ишканалар ишке кирише албай жүргөндөр да моменттер бар. Жок дей албайбыз. Буга чейин өлкө башчынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы чыкканда, мына ушул жарлыктын алкагында кандай иштер алып барылууда? Сиз 5-указ боюнча айтасыз керек, Акыркы ушул. Ал боюнча биз билгенден акыркы 3-4 жылда иш алып барылууда. Бул боюнча ичинден бул биринчи бир талабы сөзсүз түрдө баягы ири кендерде мамлекеттин үлүшү болсун деген бир пунктлар бар эле. Ал жерде ал иш аткарылып атат. Мораторий киргизилген. Бүгүнкү күндө ошол киргенден баштап бир дагы баягы жеке жактар мамлекеттин үлүшү жок, лицензия алышкан жок. Жанагы ошондой эле бир нече аткаруу максатында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Көбүнчө бул баягы ошол мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамга бир нече өзгөртүүлөр киргизилген. Анан баягы сиз жарлык боюнча айтып атпайсызбы? Ошол жарлыгын негизинде дагы
бул геологияны өнүктүрүү жаатында баягы 1 миллиард сом бөлүнүш керек деп айтылып, ал акча бөлүнүп, баягы 71% өздөштүрүлүп, Кыргыз геология ишканасында материалдык техникалык базасы жаңыланып чыңаланды деп атат. Мына ошол жарлыкта кен казуучу компанияларда иштегендердин 90%-ын өлкө жарандары түзүш керектиги дагы айтылган да. Бул аткарылып атабы бүгүнкү күндө? Бул биз квартал сайын баягы ири ишканалар менен тыгыз байланышта жүрүп, алардан баягы түшүндүрүштерин жүргүзөбүз, жана эмесин аналитикасын алып, маалыматын алып турабыз. Азыркы кезде алганда 90 эмес, 95-96% кыргыз жарандары иштейт. Биз анализ кылып көргөнбүз. Ар бир ири бир 30 компанияны алып, көмүр, алтын жана башка ири компаниялар ортосу эмес алганда 95-96% жергиликтүү элдер иштейт. Ошол баягы жарлыктын жана мыйзамда да ушундай пункт бар. Ошону аткаруу максатында. Мына ушул геология тармагын өнүктүрүү боюнча алдыда да кандай пландарыңыздар бар? Азыркы кезде пландар боюнча айтсак, бул болсо баягы полиметаллдар, сердегүч элементтер бул бир гана ошол күч сай менен чектелбестен, жана башка элементтер, мисалы прогноздук ресурстары бар, бирок баланста жок. Башаяга бир 10дон ашык азыр биздин долбоордо турат да. Ошол сердегүч элементи бар, прогноздук запастары бар жерлерди ошол мамлекеттик ишкана аркылуу чалгындоо жана баланска отургузуу. Бул жумушту балким жүргүзсөк, келечекте инвесторлорду тартууга бир жакшы шарт болот деп ойлойбуз. Андан башка дагы мыйзамдарга бир нече өзгөртүүлөрдү бул жер казынасын иштетүүчүлөргө жеңилдетилген түрдө 1-2 азыр ушул тапта дагы дайым иш алып жүрөбүз. Ошо мыйзамдагы баягы түшүнбөстүк, туура эмес эме жактарын карап, оңдоп, геология тармагына бир жеңилдетүү максатындачы. Ошондой эле баягы бизге көптөгөн ири ишканалар кайрылат, мыйзамдагы бир бизге иштөөгө тоскоол болот депчи. Биз сөзсүз түрдө алардын эске алып, ошолорго жеңилдетүүлөрдү карап иш алып барып келип атабыз азыркы күндө. Кандай жеңилдиктер түзүлүүдө? Мисалы, кээ бир мыйзамда, кандай айтсак, техникалык алганда өзүнүн ичиндеги эле баягы эме деп коет, кандай айтсам, техногендик пайда образование деп коет, технология образованиялар бар. Бир компания ошонун өзүнүн ичиндеги эле ошол образованияны жолго же внутренний производственный талаптарында колдонуш керек да, мисалы. Бирок ал кору жок, бардылар деп коелучу. Ал мыйзам, азыркы мыйзам негизинде аларды колдонууга болбойт да. Бирок ал үчүн баягы жер кен казылуу үчүн көптөгөн тоскоолдуктар жаратып келип атат. Биз ошол нерселерди баягы жеңилдетиш үчүн мыйзамдагы өзгөртүү киргизип, ооба ошол нерсени булар колдонулат деген бир мыйзамдагы пунктларга өзгөртүүнү менен киргизип, азыр мыйзам долбоорун өзгөртүп даярдап атабыз. Эгер ошол кирип калса, бир топ биздин кен казуучулар үчүн жеңилдиктер болот. Ошол менен иш алып баратабыз азыркы күндө да. Буюрса бир кабыл алып өтсөк, бир жылдын биринчи чейрегинен кийин күчүнө кирет деп ойлойбуз да. Негизи эле ушул кен байлыктарды иштетүү тармагында бизде адистер жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Эми алтын, көмүрдө баягы көптөн бери иштеп келген үчүн ал жааттагы адистерибиз жетиштүү эле. Бирок сиз айткандай баягы айтып атпайсызбы биз ошол эле Кызыломпол, ошол эле Күч сай, Кали сай кендеринде чындыгында эле буга чейин баягы көптөн бери иштебей
практикалык түрдө аз болгондуктан ал жаатында балким адистер жетишсиз болушу мүмкүн. Бирок ал дагы каралган, баягы биз атайын полиметалл серекеш элементтер боюнча атайын программа түзүлгөн. Ошол программада дагы эмеге обмен опытом деген өзүнчө пункт бар. Ошол пункт негизинде бул башка мамлекеттерде тажрыйбасы бар менен тажрыйба алмашуу программасы каралган. Ал жакта да иштер жүрүп атат. Биз билбеген дагы бир моменттерди алар жактан барып биздин специалисттер үйрөнүүгө баягы шарт мүмкүнчүлүктөр ачылган да. Эгер толук эле эме болбосо, балким ал жактан да специалисттерди чакырып, биздин технологияны толук кандуу ишке берилип, кече дагы бир андай да шарттар каралган да. Ал уже баягы мисалы Кыргызалдын ишканасына кирип келсе, как ошол шартты караса болот. Көбүнчө ошол кайсы мамлекеттер менен кызматташып жатасыздар ушул тоо кен байлыктарын иштетүү боюнча? Бул Орусия менен негизинен Кытай мамлекети, анан Казакстан. Анткени ал жерлерде ушундай элементтерди иштетүү боюнча тажрыйбасы бар. Мына жакында эле ушул министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик башкаруунун кардиналдуу этабы башталганын айтпадыбы? Анан бул багытта сиздерде кандай иштер алып барылып жатат? Реформа башталдыбы? Деги эле бул санариптештирүү жаатында кандай иштер жүрдү? Азыркы ал жагында да иштер болуп атат. Баягы биз азыркы кезде эгер аукциондорду лицензия берүүдө аукцион уюштуруп жеринде уюштурсак, биз уже аны баягы эмеге пилоттук режимде эме түрүндө азыр электронный аукцион электронный аукцион пилоттук программасы даярдалып, быйылкы жылы биринчи жолу электрондук аукцион ишке киргизип атабыз. Бул айтканда биринчиден бул санариптештирүүнү өнүктүрүү, экинчиден бул баягы коррупцияны минималдаштыруу болуп эсептелет да. Ошону менен дагы бул система единое окно деп киргизип атабыз. Көпчүлүк отчетторубузду, кагаздарыбызды баягы кагаздан арылтуу максатында электрондук түрдө долбоорлорду карап кабыл алуу. Ал дагы мындай пилоттук түрдө ишке киргизилет. Жылдын жыйынтыгына чейин, то есть жылдын аягына чейин жакшы берсе көрүнүшүн, ошол менен дальше иш алып барганга биз даярбыз да. Мына ушул электрондук аукцион кайсы кен байлыгы үчүн өткөн жатат? Бул жана мораторийден башка бүт кен байлыктарга өтө берет. Мисалы алтын, күмүш, жестен башка. Бул негизинен азыркы кезде биздин жеке инвесторлор биздин көмүр, кумшагыл жаатка көбүнчө баягы эме көп да, талап көп, суроо талап көп. Анткени бул жерде деген баягы көп каражат талап кылынбайт, алтындагындай фабрика салынбайт. Жана мисалы кумшагыл болсо, негизинен стройка үчүн, көмүр болсо биякта уже технология кереги жок да. Көмүр казып жеңилирээк сатат. Негизи өткөн жылы ушул канча көлөмдө инвестиция тартылды ушул тоо кен тармагына? Тоо кен тармагында жалпы эсебинен ал маалымат менде жок экен, кечиресиз. Тактап балким айтып коеюн. Жакшы, убактыңызды бөлүп келип маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга Жаратылыш ресурстары министрлигинин Кыргыз геология кызматынын директорунун орун басары Руслан Калилов катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми Биринчи радионун Facebook баракчасынан Жумакан Батырбекова чагылдырды. Саламатта болуңуздар.